Ата мекенди коргоо эр жигиттин ыйык парызы эмеспи? 18 жашка толгон ар бир жигит аскерде кызмат өтөөгө милдеттүү. Ал эми атуулдук милдет ар намыс ата мекен деген аскер кызматкерлеринин бир күндүк жашоосу. Көптөрүн кызыктар кылып келсем, мына дал ошол жактагы бекем тартип, күжүрмөн эмгек, талыкпаган машыгуулар, айтор кандай гана көрүнүш болбосун, журналисттин жардамы аркылуу көгүлтүр экрандан калың журтка тартууланат. Андыктан журналисттер алгач өздөрү толугу менен аскер турмушун билүүсү жана далары менен кабардар болуп туруусу зарыл. Мына биздин факультетте жанагы политикалык журналистика деген жаңы профилдер кирип атат. Электронный массалык маалымат каражаты, электрондук массалык маалымат каражаттары, анан ушу военная журналистика деп мен өзүм көп жерге чыгып жүрөм. Анан ушу Москва, Омск, Иркутск ушундай жерлерде военная журналистика деген специализация кирип атыптыр. Анан биздин студенттерибиз дагы ушундай суроолор менен кайрылып калды. Ушу военная журналистика жөнүндө айтып берсеңиз депчи. Ал эми студенттерге мындай мүмкүнчүлүктү түзүү менен Кыргыз улуттук университетинин башкы имаратынын чоң аземдер залында журналистика факультетинин мезгилдүү басма сөз кафедрасынын уюштуруусу менен 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата журналисттик чөйрөдөгү аскердик түшүнүк, ММКдагы аскердик маалыматтардын чагылдырылышы деген аталыштагы саамалык болуп өттү. Кыргызстандын ким экенин, кыргыз эли ким экенин, ошондой эле коом кандай жашап атат деген мааниде мына силер чагылдырып жүрөсүңөр, ошондой эле армияны дагы чагылдырып, анткени коом армияга көз каранды. Мына армия турган үчүн биз жакшы жашап, жашообузда бейпилчилик болуп, тынчуктап атабыз. Ушул иш-чара дагы ошого ылайыктуу болот. Ушу өсүп келаткан жаштар, өсүп келаткан биздин жаңы журналисттерибиз дагы ушу армия жөнүндө жакындан түшүнүп, билип, кандай жагын кандайча чагылдыруу керектигин, армия керекпи, кереги жокпу деген маселелерди азыр талкуулаган турабыз. Бул негизги журналисттер менен жана аскер кызматкерлеринин жолугушуусу баягы ортодогу аскер кызматынын негизги талаптарын жана ошондой эле болуп жаткан окуяларын, ошолорду туура чагылдыруу. Ошонун негизинде биз ушундай бүгүнкү жолугушта отурабыз. Терең түшүнүк менен биздин баягы көйгөйлөрдү жанагындай эле болгон окуяларды дагы болуп аткан иш-чараларды дагы толук кандуу жеткизип турганга биз чакырып, анан ушул журналисттерди дагы бүгүн ошо майрам менен куттуктап келгенбизде. Ошентип келечектеги журналисттер майрамды турлай болочоктогу потенциалдуу респонденттер менен жолугушуп, анда аскердик журналистика багытын же атайын сабактарды киргизүү учур талабы экендиги баса белгиленди. Мындан тышкары, мекенди коргоодо аскер кызматынын аткарган иш-аракеттери тууралуу студенттерге кенен маалымат берилди. Баса, коралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү мекенди коргоо үчүн аскер кызматына өз каалоосу менен барган кыздардын саны көбөйүп жатканы кубанарлык экенин белгилей өтүштү. Гүлбаргам Чебекова, Жергал Суранчуу уулу, Дарыгүл Бакытбек кызы, Маданият жаңылыктары.